koyacağım. Birinci sene başlayayım. Açık aytayım mı ki? Buna özün başladın. Ben aytmayın dedim öyle. Kurayın kolda, yer kolda prezident olsam, oşa milyarlar töktüren bücretki, mugalibin ayını oşamını götürüm ben. Oşamda korrupsiyoner hesaptılgan. 35 tane var. Fahaminle bile bağırttım. Ben oşadan... Tfu deb başlayın da otam. Antkene kecha YouTube'dan ko'rib qoldim. 7 yanvarda 2019 yılı kecha. Bugün 2019 yıl 8 yanvar. Kechindesi. Men bo'lsa Moskvadamın. Moskvada Novoslobodska улица deydi. Novoslobodska metrodamın. Moskvadamın. Anam ne de aytayın da oldum. Şunu menen. Kırgızistanda жаңы закон чыгыптыр. Kim tükürse 5500 rubl деген штраф деген. 5500 rubl штраф болса мас болуп айдасаң машинаны 17500 болса кантип айтамын мендер. Ана кечегенде ак үйдүн жанына барып түкүрөт да закон жазгандарга. Ошондуктан Москвада түкүрүп жүрө бергиле кеңири. Мына эч ким мени штраф кылган жок. Эми түкүрүп атам. Азыр ошо кыргыз законду жазгандарга түкүрдүм. Кандай десем дагы. Көп нерселерди айтса болот. Мен дагы өз салымды қошып қойын деп отам мынау немеден. Келіп мына ақшаңар алып кеткиле. 5500 алып есептеймін. Мына 5500 келіп алып кеткиле. Новослободскиден метродан. Ошондой. Бу жерде кыргыздар айтып атылган. Калашынча түкүр деп. Какыр түкүр. Москвада жашоо. Бизде акча жок болсо кантип төлөйт ал 5500'дө? 5500 деген бул деген бир пенсиянын акчасы экен да. 5400 минималдык пенсия Кыргызстанда. Анан 5400'гө 5 doğuş satып алсаң болот экен. 5 doğuştu bir түкүрүк менен эле чыгарып алса болот экен да. Бул Сооронбай Жээнбек ушундай чыгып чогултайын деген ошо түкүрүктөн өзүнөн кеткен акчаларды. Кыргызстанда адам көп, 3 миллион адам бар да жок дегенде азыр. 3 миллиондон ар бири бирден түкүргөндө деле чогулуп калат акчаларчы. Эгер күнүнө 10 эле адам түкүрөт болсо Кыргызстан боюнча эртеден кечке 5,5 эсеп бергиле. 5,5 55 миң акча болот экен. Мына акча силерге. Мына. Шуну менен азаттык программасы чоң көрсөтүүбүздү аяктадык. Эсептен Москвадан кайрадан эле болду силер менен. Саламатта калыңыздар. Досым. Насыбай чегип атасың манан? Күн сайын го. Этят бол, Бишкекке барсаң, азыр штраф 5500 сом болуп калган. Штраф төлөй албай, экөөбүз бутубузду оңдоп албай калбайлы. Шаарда эмне жаңылык досум? Борбордон жаңы эле келдиң. Хатта, ушундай бир сон жаңылык бар дейсиң, укса кулак кубанган. Түкүрүктүн баасы 5500 миңге түштү. Койчу ай.